Массаж салонуна жамынып сойкулук менен алектенген 8 кыз кармалды. Жалал Абад облусунун аймагында жер титиреди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бүгүн 13 май Жалал Абад облусунун аймагында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында Кызыл Капчыгай айылынан 6 км түндүк чыгышта, Итатар айылынан 5 км түштүк батышта, Жергитал айылынан 8 км түндүк батышта, Ташкөмүр шаарынан 46 км түндүк батышта болгон. Жер титирөөнүн күчү Жаңы Айыл, Кашка Суу, Нанай, Кулук Төбө айылдарында 4 балга, Жертал, Ак Төбө, Мукур, Босбек айылдарында 3 балга жеткен. Булак бара келди. Массаж салонунда сойкулук менен алектенген 8 кыз кармалды. 11 майда массаж салонуна жамынып интимдик кызмат көрсөтүүчү сойкуган аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык уюштурган Кыргыз Республикасынын жарандары аныкталып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө атайын укалоочу жайда 8 кыз интимдик кызмат көрсөтүп жүргөндүгү аныкталды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, ушул сыяктуу дагы башка фактылар аныкталууда. УКМК интимдик жайларды уюштургандар үчүн кылмыш жоопкерчилиги, ошондой эле сойкулукка тартуу жана аны менен алектенүү үчүн административдик жоопкерчилик каралганын эскертет. Булак ЖТТВ кежи. Күйөөсүнөн токмок жеген аял видеону таркаткандарды жазалоону талап кылат. Ошту аялды сабаган эркек аныкталып кармалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда интернетте тараган видеодогу окуя 10 майдан 11 майга караган түнү саат 2:00 чамаларында Арча сулуулук салонунун алдында болгон. Милиция бул фактыны үй бүлөлүк зомбулук катары каттап, 23 жаштагы шаар тургунун 24 саатка камоого алды. Жабырлануучу Ноокат районунун тургуну. Жаран кол көтөргөн эркек менен жарандык никеде турат. Аял күйөөсүнө каршы арыз жазуудан баш тартып, анын сабалганы боюнча видеону таркаткан жарандарга каршы чара көрүү талабы менен милицияга арыз жазды. Сирияда согушка катышкан аял Туркияда кармалып Кыргызстанга жеткирилди. Ош облусунун Кара Суу районунун 58 жаштагы тургуну Сириядагы согушка катышканы үчүн Туркияда кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда аял 2015 жылы Сирияга кетип, ал жакта куралдуу жаңжалга катышкан. Белек кетсе Кыргызстандын жарандарына башка өлкөдө куралдуу кагылышууларга катышууга тыюу салынат. Ал үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жоопкерчилиги каралган. Булак репортер кежи. Нарын дарыясынын жээгинде 6 жашар баланын сөөгү табылды. Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарчасынын Титаник эс алуу жайына жакын жерден Нарын дарыясынын жээгинде болжол менен 7-8 жаштагы баланын сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Жерине республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан 2 куткаруучу, 2 суучул жана 1 кайык менен тартылган. Издөө иштеринин натыйжасында 11 май күнү саат 13:15 чамасында 2018 жылы туулган баланын жансыз денеси табылып, туугандары менен биргеликте Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Булак Сереп кежи.